тарапынан болуп саналат. Урматтуу биринчи радионун угармандары, биз уктурууларыбызды биринчи радионун түз эфиринде уланта берели. Бүгүнкү таңкы бурулуштун негизги маселесин алып баруу үчүн студияга менин кесиптешим Мирлан Айталы келди. Мирлан, саламатсыңбы? Саламатсызбы, кыттымантаңыздар менен. Рахмат. Бүгүн биз пенсия маселесин талкуулайлы деп турабыз го дейм. Мейманды тааныштырып коелу. Ооба. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу, биз жогоруда дагы таңкы бурулушта белгилеп кеттик эле. Ошол пенсия маселесине кайрылабыз. Кече күнү жогорку кеңеште пенсия боюнча бир топ талкуу жүрдү, сөз болду деп. Анан ушул боюнча кененирээк анан тагыраак маалымат алууну максат кылдык. Мирлан экөөбүз анткени бүгүнкү күндө ошо пенсияга байланышкан суроолор дагы жыл аягына бир топ мындай топтолуп калды болуш керек. Социалдык фонддун өкүлдөрү бизге келип, бул боюнча маек курбаганыңыздарга да көбүрөөк убакыт өтүп калды окшойт. Ушул боюнча маалымат алабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун жооптуу кызматкери Жеңиш Мукамбетов бар. Жеңиш Уркалиевич, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ушул кечээки талкуу болгон, жогорку кеңеште талкуу болгон актуалдуу, ушул азыркы күндө актуалдуу болгон суроо ушул пенсия жөнүндө болду. Ушул орчундуу маселелерин токтоло кетсеңиз, кечээ кайсы орчундуу маселелер каралды, ошого токтоло кетсеңиз. Негизи кечээ социалдык фонддун 2020-жылдын бюджети жана 2021-22 жылдарга божомол жөнүндөгү мыйзамды каралып аткан. Мунун алкагында өзүңүздөр көрдүңүздөр, көптөгөн суроолор болду. Учурдагы пенсиялардын төлөнүшү, учурдагы социалдык фонддун жалпы абалы, иште кандай жетишкендиктер, кандай кемчиликтер болду, ошол боюнча дагы бир топ суроолор болду. Негизинен айтып кетсек, бүгүнкү күндө социалдык фонд 2020-жылдын 11 айынын жыйынтыктадык. Бул жерде бюджет пенсияларга төлөмдөрдүн төлөнүшү боюнча эч кандай маселе жок. Азыркы күндө декабрь айынын пенсияларын төлөп баштадык. Буга чейин 43 миллиард 600 миллиондон ашыгыраак сом 11 айдын жыйынтыгы менен пенсияларга толугу менен каржыланып төлөнүп берилген. Мунун ичинде октябрь айынан дагы кайра эсептөөнүн эсеби менен алынган суммалар бар. Жылдын аягына чейин бир 48 миллиард сомго жакын акча каражаты пенсияларга төлөнөт деген божомолубуз бар. Азыркы күндө үзгүлтүккө учураган жок. 10 числодон баштап биз каржылоону баштаганбыз. Мунун ичинде республикалык бюджеттен келе турган ассигнованиялар да бар. Андан тышкары пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен төлөнө турган төлөмдөр да бар. Жалпысынан азыркы күндө банктар аркылуу алгандарга эсептерине которулуп берилди. Ал эми почта кызматы аркылуу жеткирилип бериле турган пенсиялар өз графигине ылайык толугу менен азыр жеткизилип берилип атат. 24 числолорго чейин буюрса ушул жылдын пенсиясын толугу менен төлөп беребиз деген алдыбызда иштер турат. Бирок ошентсе дагы суроолор болуп кетти. Сиздерден түшүнүп атам, ошондой маанидеги суроо берериңиздерди. Пенсия төлөй албайсыздарбы? Ошону баарыбыз даярданып турабыз. Угармандар дагы ошону күтүп турат болуш керек, ошол суроого жооп. Негизи социалдык фонддун финансылык туруктуулугу бул негизинен төлөмдөрдүн өз убагында түшүп турушу. Кечээ биздин төраган биринчи орун басары дагы Гүлнур Муратовна ушул тууралуу айтты эле. Тилекке каршы баягы социалдык тармактарда ар кандай маалымат чыгып кетти. Төлөбөй калат экен, мындай болот экен деп. Бул эми баягы берилген суроого жараша жооп берилген эле. Негизинен бюджетти бекиткенден кийин ошол бул жанагы защищенный статья деп корголгон статьяларга кирет эмеспи социалдык төлөмдөр, анын ичинде пенсиялар. Ошондуктан эгер кандайдыр бир планга чыкпай калган учур болсо, анда өкмөт тарабынан
ошол убактылуу каражаттар жабылат деген бул мыйзамда да жазылган. Ошондуктан эч кандай кабатырланбаш керек. Биздин жарандарыбыз көпчүлүк элдин арасында ушундай жаңы жыл болуп кетсе эле андан кийин пенсия төлөнбөй калат эмес. Бир аз кыйынчылыктар бар. Муну моюнга алышыбыз керек. Анткени мына март айынан бери мындай толук кандуу ишканалар, мекемелер иштебей атат. Муну дагы баардыгыбыз түшүнүп турабыз, көрүп турабыз. Экономиканын жалпы абалы азыркы күндө ушундай болуп атат. Бирок ошого карабастан биз март айынан бери үзгүлтүккө учуратпай өз убагында пенсияларды төлөп келатабыз. Ошондуктан кабатырланбаңыздар, пенсия убагында эле төлөнөт. Эгер кандайдыр бир себептер менен мына азыр эми салык кызматы жыйнап атат да биздин төгүмдөрдү. 1-январь 2019 жылдан бери салык кызматын өткөзүп бергенбиз. Алар акыркы айларда баягы төлөмдөрдү жыйноонун пайызын 100%дан ашыгыраак жыйнап атышат. Буга чейинки баягы топтолбой калган мезгилдер билесиздер, апрель, май, март айларында көп ишканалар такыр эле токтоп калган. Ошондуктан бир аз планга чыкпай калышкан. Азыр эми ойлойбуз, январь айынан баштап дагы бир өздөрүнүн алдына койгон иш пландарына жараша иш алып барышса, ошол төгүмдөр убагында топтолуп, пенсиялар убагында төлөнөт деп атабыз. Анан болгону айтылганы ошол эгер кандайдыр бир себептер менен каражат жетишсиз болуп калса, анда республикалык бюджеттин эсебинен ошол корголгон статьяларды жапканга камсыздоого мыйзам түздөн-түз ушу милдеттендирилет да. Анан ошондуктан эч кабатыр болбоңуздар деп айтабыз. Чочубаңыздар деңиз. Ооба. Анан эми ушул учурдагы абалды баарыбыз эле туура түшүнүп кабыл алышыбыз керек го деп ойлойм. Анан баягы бирөөнүн айткан сөзү менен эле баарыбыз эле эмеге түшүп бүтөмүк болбошубуз керек деп ойлойм. Анткени бүт эле жерде, бир эле Кыргызстанда эмес, бул дүйнө жүзүндө азыр ушундай абал болуп атат да. Анткени көп жерлерде көрүп атасыздар, такыр эле карантинге жаптырылган мамлекеттер бар. Ишкана, мекемелер такыр иштебей калган. Биздики эми учурдун талабына ылайык ушундай иштеп атабыз. Анан ушу кечээ маалымат болду, ушул чыгымдарды дагы оптимизациялоо тууралуучу. Кандай түрдө болот ушул оптимизация? Эми бул жерде штаттык тизим боюнча дагы сөз болду, чыгымдарды деп атабыз. Анан негизи чыгымдар негизги басымдуу бөлүгү эле бул пенсияга жумшала турган каражаттар да. Анан кандайдыр бир баягы өзүбүздүн ички чыгымдарды кыскартканга барышыбыз керек деген сөздөр айтылды. Эми муну да карап көрүшүбүз керек. Азыркы күндө мындай кылып эле кыскартып коебуз деген ички чыгымдар экен да, түшүнүктүү. Анан негизинен пенсиялык социалдык фонддун бюджетинин басымдуу бөлүгү бул учурдагы пенсияны төлөгөнгө деле жумшалат. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Анан көпчүлүк калкыбыздын арасында ушундай түшүнүк бар да, социалдык фонд топтогон акчаны алып алып эле кармап отургандай да. Анан бүгүнкү топтолгон акча бүгүн бир колубуз менен жыйнасак, эртеси күнү эле бул төлөгөнгө жөнөтүлөт. Ошондуктан пенсиялык фонддун негизги максаты ушул да, жанагы тилектештик кайра бөлүштүрүү системасы деп бекеринен айтылбайт. Азыркы иштеп аткан жарандарыбыздын которгон акчалары шарттуу түрдө өздөрүнүн эсебине калат, жазуу түрүндө. Бирок акчалай түрүндө, нак акча түрүндө ал учурдагы пенсионерлерге төлөнүп берилет. Бул дүйнөлүк тажрыйбада ушундай да, системалардын көбү ушундай эмеде иштейт. Анан эми бар баягы түптүз эле бир эле системаны кабыл алып алгандар бар. Мисалы үчүн топтомо фонддор бар да. Мисалы үчүн Кореяныкы ошондой экен, Түштүк Корея, алардыкы жалаң жана биз 2010-жылы киргизген топтомо фонд сыяктуу алар нак акчаны топтойт экенден инвестицияга жумшап, кийин жашы келгенде же болбосо жанагы учурлар келгенде пенсияга тартып төлөп берет. Түшүнүктүү. 2019-жылы 47.000 биздин жаран пенсияга чыгыптыр. Эми бул жылы чыга турган баягы жашы келген, курага келген жарандарды чыкпай коюп турсаңыздар,
болмок дегендер мындай сунуш болдубу ушу кече ушундай маалымат дагы тарады окуп калдык ушундай маалыматты. бир жарым жылга эң азынан жарым жылга мындай кое турсаңыздар деген бир андай биз антип тастыктай аласызбы ушуну? жок мыйзамдын түздөн түз көрсөтүлгөн баягы беренелерде көрсөтүлгөн шарттар боюнча эгер укугу келсе биз аны токтоп тургула деп айтканга Укугуңуздар жок. Анткени мыйзамда ачык жазылган, так жазылган 58 жашка чыккан аял кишилер, 63 жашка чыккан эркек кишилер пенсияга курагы келсе арызы менен кайрылып пенсиясына кайрылыш керек деп. Анан күтө тургула деген андай маалымат сайттарында ошондой чыкты да, мына ушу биздин Туура эмес маалымат экен да демек, ал. Туура эмес маалымат чыгып калган. Андай маалыматты айтышыбыз да туура эмес да, анткени мыйзам тургандан кийин мыйзам иштейт, күчүндө аткарышыбыз керек. Анан кече дагы ушул баягы радио берүүлөргө катышып калдык, ошол жерден да суроолор болуп атты. 47 миң былтыркы жылы 47 миң киши чыгыптыр, азыркы күндө канча чыкты деп. Мына 11 айдын жыйынтыгы менен 44.622 адамга пенсия чегерилди. Ушул жылы. Бул жанагы марттан бери 2-3 ай баягы кабыл албай аралыктан иштегенге карабастан биз ошого карабастан биз кабыл алып аттык, анткени сырттан болсо да кабыл алып документтерин ошону менен пенсия чыгардык. Анан бул ушул саны өсүп атабы, көбөйүп атабы, же азайып атабы деп атасыздар. Анан негизи орточо ушундай эле көрсөткүч менен келатат. Анткени кээ бир жылдары баягы согуш жылдарындагы балдардын төрөлүшүнүн саны азайганына байланыштуу улуу ата мекен согушуна. Ошол учурда пенсия чегерилгендери саны кайрылгандар азайып калган. Бирок 45-жылдан кийин 50-жылдарда кайра балдардын саны көтөрүлгөн, балдардын саны көбөйгөн. Азыркы күндө ошол жарандарыбыз пенсияга чыгып атат. Ошондуктан азыркы күндө ушул эле сандын тегерегинде пенсиялар чыгат. Жеңиш мырза, жанагы суроомдун тактыгы үчүн мына 24 KG сайтынан алынган маалымат, мына кече Гүлнура Жуматаева айтыптыр, 55 эмес 55,5 курагынан чыкса бизге жакшы болот эле деген бир сурак. Бул эми негизи азыр биздин жакынкы аралыктагы иш чараларыбызда жок, бирок баягы жалпы демографиялык көрсөткүчтөрдүн негизинде ушундай бир ойлор бар да. Анткени өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек, дүйнө жүзү боюнча орточо жашоо узактыгы жыл сайын өсүп атат. Мындан бери 10 жыл мурун 530 миңдин тегерегинде пенсионер болсо, азыркы күндө 687 миңден ашык пенсионерибиз бар. Бул эми демек ушундай сунуш болгонбу? Ушундай ойлор барбы мындай? Жок, эми муну сунуш катары, суроо катары беришкен да. Анан ушундай маселе коюлуп атабы деген азыркы күндө бизде андай эч кандай планыбызда жок. Болгону айтылганы жанагы жеңилдик шартта пенсияга чыккандар бар бизде. Бийик толуу шартта, барууга кыйын зоналарда. Бирок могу немеде 2008-жылы жаш курагын көтөргөн убакта 63 менен 58ге бийик толуу шарттагылардын баягы ошол учурдагы абалын эске алып туруп аларга жашын көтөрүлгөн эмес. 45 жаштан аялдар 3 бала менен, 50 жаштан аял кишилер баласынын санына карабай, жана 55 жаштан эркек кишилер ошол бийик толуу шартта калк жашаган конуштардын тизмесинде болсо пенсияга чыкканга укук берилсин деген боюнча калып калган. Анан мындай караганда өзүңүздөр эсептеп көрсөңүздөр деле 63 жаштан чыгып атса 8 жыл эрте пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Негизи баягы көтөрүлгөндө 5 жаш айырма болуп келген мурунтан. Анан 2008-жылы ошол бойдон калган. Мына азыркы күнгө чейин ошол категориядагылар чыгып атат. Анан айта кетишибиз керек, жеңилдик шартта мындан да башка жана көп балалуу энелер, майып балдардын апалары эрте чыгат. Андан сырткары биринчи, экинчи тизме бар, жанагы зыяндуу өндүрүштө эмгектенгендер. Ушулардын бардыгы келип булардын баардыгы жеңилдик шартта пенсияга чыккандардын катарына кирет. Анан ошолордун пенсиялары жалпы жаш курагы келгенге чейин 58 же 63 жашка чейин республикалык бюджеттин эсебинен басымдуу бөлүгү каржы
каржыланат. Ошондуктан бул жерде республикалык бюджетке дагы мындай оорчулук болот да, анткени мындан сырткары мен айтып коеюн, дагы мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыккандар да бар. Бул категория ошол жана 55 деп айтып атканыбыз 35 жылдан ашыгыраак стажы бар аялдар, 40 жылдан ашыгыраак стажы бар эркек кишилер 55тен 60тан чыкса болот азыркы күндө. Ушундай категориядагылар эми баягы негизи айлык алып иштеп бир жерде туруктуу иштегендердин эгер 18 жашынан баштап 20 жашынан иштесе 60ка келгенде 40 жыл стажы өзүнөн өзү эле болот. Андан сырткары үлүш жери менен чыккандар да бар. Алардыкы 96-жылдан бери эсептесек азыркы күнгө мына 25 жылдай үлүш жерине төккөн акчасы менен эле стажын топтоп коюшкан. Андан сырткары союздун убагында иштеген мезгили кошулса, окугандыгы тууралуу маалымат болсо, армияда кызмат кылганы, ошонун баары топтолуп келгенде камсыздандыруу стажы 40 жылдан ашыгыраак болсо 55тен 60тан пенсияга чыгып атышат. Бул категориядагылар сөз ушул жагында болгон болуш керек. Анан бизде ошо сунуштар мына буга чейин жанагы реформалоонун алкагында 3 багытта иш алып барылган. Бул пенсиялык тарифтик саясат, андан сырткары аскер кызматындагыларды пенсия менен камсыздоонун шарттарын кароо жана топтомо фондунун саясатын өркүндөтүү. Бул баягы жумушчу топ түзүлүп, анын ичине парламенттин депутаттары, өкмөттүн тийиштүү министрликтери, ведомстволордон катышып, жалпы мурдагы жылы сунуштар берилген. Былтыркы жылы каралып, акыркы жолу ноябрь айында ушундай сунуштар менен өкмөткө берилген. Азыр өкмөттүн кароосунда сунуштардын баардыгы эле өтүп кетет деген дагы ойдон алыспыз. Анткени биз буга чейин жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрдүк. Анткени баягы сунуштардын алдында ушуга кандай көз карашта болосуздар, эгер ушундай өзгөрүү болуп кетсе кандай деп ойлойсуздар десек, көпчүлүгү эми баягы жаш куракты көтөргөнгө каршы чыгып атышат. Анткени стажыбыз менен эрте чыга берсек болмок, жанагы бийик толук шарттагыларды дагы эме болгон. Анан эми азырынча мындай толук чечим кабыл алынды деп да айта албайбыз да. Ошондуктан балким ошол сунуштардын кандайдыр бир бөлүгү өтүшү мүмкүн, ишке ашышы мүмкүн. Бирок бул эми боло турган нерсе да кийинки жылда. Азыркы күндө эч кандай жашты көтөрүү, туруп эле жашты көтөрчү. Рахмат сизге Жеңиш мырза. Кыскасы, урматтуу радио каармандар, урматтуу Facebook пайдалануучулар, жаш курагынан эрте жанагы иш стажысы толуп пенсия чектелип аткандар токтобойт, мыйзам иштеп атат, мурдагыдай эле болот, эч кандай чочулоого негиз жок. Эми пенсия маселесине байланышкан суроолор болсо 0502 39 21 90 же болбосо 0312 39 21 90 телефондору аркылуу кабыл алалы. Урматтуу радио каармандар, бүгүн пенсия саясаты кыска так кылып бериңиздер, анткени суроо берүүнү каалагандар Мирлан абдан көп. Угалы. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Сурооңузду бериңиз. Пандемияга байланыштуу чет мамлекеттерде бардык адамдарга компенсация төлөнүп берилип атат. Ошо айрыкча оорулууларга Америкада төлөп берип атат, Россияда төлөп берип атат, Европа мамлекеттеринде, Кыргызстандагы оорулууларга эч болбосо кыйналгандарга компенсация төлөп берүү маселеси каралганбы Кыргызстанда? Чет мамлекеттен жардамга $700 миллион келген болсо, ал акча каяка кетет? Эмне үчүн компенсация? Рахмат сизге. Рахмат сизге. Дагы бир суроо бар экен, угуп коелу. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Алло, тиги Оореки жана күч структураларында иштеген кызматкерлер өшө каса болуп калса, аялы аны менен кошо ээчип жүрүп баргай жакта иштеп, мисалы высокогорьяда 12 эле жыл иштеп, эмеси толбой атса, стажы толбой атса, анан тиги андан бөлөк стажы жок болсо, аялына же пенсия чектелбей, же аялынын жаш курагы жетпей, эми жашы жетип, стажысы жетпей, эч эчтекеси жок калып атпайбы? Анан ошолорго кандай болот? Тиги өтүп кеткен күйөөсүнүн пенсиясын жок дегенде жарым жартылай эметип чектеп берүүгө болобу же болбойбу? Чоң рахмат сурооңузга.
Рахмат. Биринчиден компенсациялык төлөмдөр социалдык фонддун иш чараларына кароосуна кирбейт. Анткени бул республикалык бюджеттин эсебинен каржыланыш керек. Биздеги каражаттар бул максаттуу төлөнө турган каражаттар. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр, көп учурда ушул жөлөк пулдар менен компенсациялык төлөмдөр жана жеңилдиктерди социалдык фонд эмне үчүн бербейсиңер деген көп учурда ушундай кайрылуулар болот. Дагы бир жолу айтып коеюн, биздики иш чарабызга пенсия менен камсыздоо маселелери гана кирет. Анткени камсыздандыруу деген сөз ар бир адам төккөн төгүмдөрүнө жараша пенсияга чыгат деген сөз. Мыйзамдар ушул багытта гана иштейт. Ошондуктан компенсациялык төлөмдөргө тилекке каршы мен жооп бере албайм. Тийиштүү министрликтерден келсе жооп берсе керек. Анан экинчи суроо бул эми жана аскер кызматында жүрүп каза болуп калган адамдын үй бүлө мүчөлөрүнө кандай пенсия каралабы деп атасыздар. Эми аскер кызматындагы адамдар негизи ошол аскер кызматындагы адамдарды пенсия менен камсыздоо жөнүндө мыйзамга ылайык жүргүзүлөт. Ал толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. Бул дагы социалдык фонддун кароосуна кирбейт. Бирок ал жерде биздин баягы эмгек пенсияларды чектөөдө баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия каралган. Эгер ошол каза болгон адамдын каза болгон күнүнө жубайы пенсия жаш курагында болсо, анда жолдошунун пенсиясына өтсө болот. Эгер ошол күнгө ал киши пенсия жаш курагында болсо. Мындан тышкары балдары болсо 16 жашка чейин эч кандай кошумча маалымат сурабастан баласы деген факты болсо эле балдарына пенсия чегерилип берет. 16 жаштан кийин 23 жашка чейин эгер окуган болсо күндүзгү бөлүмдө, анда пенсиялары ошол жашка чейин төлөнүп берилет. Ал эми башка учурларды ошол тийиштүү күч структурасы аркылуу такташыңыздар керек. Анткени ал мыйзамдын жол жоболору башкача, ал жакта шарты да башка. Ошондуктан пенсиялык бөлүмдөрүнө кайрылып көрүңүздөр. Сиздин сурооңузду ошол жака жолдосоңуз жооп алат болушат. Бүгүнкү күндө ошол социалдык фонд жанагы пенсия чегерилип аткан, пенсияга чыгууну каалаган жарандарга дагы жакындан жардам берүү, көпчүлүк иш аракеттерди өздөрү бүтүрүү маселеси чыкпады беле былтыртан бери? Ушундай иш аткарып жатасыздар. 2019-жылдан канчалык мындай бир жеңил болуп атат жарандарга? Мурдага караганда аларга бир топ эле жеңилдик болгондугун биздин көп угармандар да белгилеп атат. Мына Фатима Жусуповна Жаманбаева, Аллах миң мертебе шүгүрлөр, Аллахка миң мертебе шүгүрлөр болсун. Пенсионерлердин атынан чоң ыраазычылык айткым келет. Өлкөбүздө оор кыйын мезгилге карабай өз убагында пенсия берип элди камсыз кылып жатасыздар. Өлкөдө тынчтык, бейкуттук болсун деген ыраазычылыгын билдирди. Чындыгында эле бул ушу 2019-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирген. Биздин негизги мыйзамыбыз болгон мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, кайрылуунун мөөнөтү дагы өзгөртүлгөн. Азыр мисалы үчүн укугу келгенге чейин 6 ай мурун кайрылганга мүмкүнчүлүк берилип атат. Бул эмнеден келип чыкты? Анткени баягы тастыктай турган кошумча маалыматтарды социалдык фонддун кызматкерлери өзүбүз суратып алып атабыз. Мурда мунун баардыгы түздөн түз жарандын мойнуна илинип калчу. Ал киши барып тастыктоочу маалыматты эгер башка региондо, аймакта иштеп келген болсо, ошол жака чейин барганга убарачылыгы болчу. Азыркы күндө андай талап жок. Азыркы күндө негизги мыйзам боюнча негизги талап кылынган документтер бул өздүгүн жарандыгын тастыктоочу документ, андан сырткары паспорт же болсо дагы башка документ, андан сырткары эмгек китепчеси, анан айлык акы тууралуу маалымат 60 ай 96 жылга чейин. Эмне үчүн биз бул маалыматтарды сурап атабыз? Анткени бул маалыматтар негизги укугун аныктоочу документтер болуп эсептелет. Андан сырткары эгер балдары болсо аял кишиге, же болбосо жанагы окугандыгы тууралуу дипломдору болсо, аскер кызматын өтөгөндүгү болсо, муну кошо тапшырып койсо, бул дагы стажга эсептелет. Ошондуктан негизги жана 3 документти тапшырышыңыздар керек. Айлык акы тууралуу маалыматты суратып атканыбыздын себеби
биз сүйүнүч менен өзүбүз эле суратып алат элек. Тилекке каршы архивдик мекемелер азыркы күндө толугу менен санариптештирип өтө элек. Убакыт келер, эми алдыда буюрса ушундай иш чаралар болуп атат да. Анан архивдик маалыматтар толугу менен санариптешкен күндө биз жана түндүк системасы аркылуу башка ведомстволордон маалыматтарды алып аткан сыяктуу эле архивдик маалыматты да биз ошондой жол менен алган күндө анда такыр эле жеңилдик болуш керек. Анткени жарандарды кыйнабай. Эми азыр бир аз убакыт керек экен, муну дагы туура кабыл алыңыздар. Анан социалдык фонд паспортуңуз менен келип эле барсаң эле пенсия чектеш керек деген эмеден кичине алысыраак болуңуздар. Азыр эми баягы бир күндө эле Москвага курулган эмес деп айтылат эмеспи? Анысы кандай мындай этабы менен ар бир мекеме, ишкана ошол архивдик мекемелер өздөрүнүн жумушун санариптештип атат да. Анан бирок көпчүлүк мына ведомстволор, министрликтер азыркы күндө бизге электрондук түрдө маалыматтарды алмашып атабыз бири-бирибиз мененчи. Мисалы үчүн мурда жаш өтүп кетип социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан маалым кат талап кылынса, пособие жөлөк пул алабы албайбы деген. Азыркы күндө биз аны электрондук түрдө эле алып атабыз. Окуу жайлардан окугандыгы тууралуу маалыматты дагы биз мекемелерден электрондук түрдө суратып алып атабыз. Жеңиш мырза, кечирип коюңуз, бизде угарман бар экен. Суроону кабыл алып коелубу? Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Саламатсыздар. Мен Жеңиш мырзага анан кийин бул социалдык фонддун начальниктерине чейинки бир вопроста. Бул азыр мына талыгын өзү да билет, продукция канчалык кымбаттап атат, пандемиядан мурда дагы. Анан бул Абылгазиев премьер-министр боло калып туруп, анан кийин жана пенсионерлерге ушу айлыктын өсүшү боюнча, продукциянын өсүшү боюнча штат комитеттен данные алып туруп, ошонун процентин төлөп берчиле. Анан Абылгазиев бар соцфонддон барып премьер-министр боло калып, пенсионерлерден ар кандай эмелер менен, мыйзамдар менен, кемсинтүү менен көп нерселерди чыгарды да 12% деп 5% төлөп берди. Андан кийинки дагы биз эмеге чейинки теги эле бу карыяларды сыйлаган үй бүлө дагы, мамлекет дагы, башка да өнүп өсүп атат да. А биздин Кыргызстанда пенсияларды басын төлөтасыңар, эми бизи жок дегенде түрүгөрүбүздө бир сыйлап койсоңор болот, жашынакай кылып эме кылдырып. 50 жыл иштеп, 60 жыл иштегендер, 40 жыл, 35 жыл иштеп, канча ошолор эмгегин жумшаган адамдарды сыйлоо таптагылы соцфонд жагынан болбой калды да. Соцфонддо баргандардын баары эле жейт соцфонддорду. Бизди теги бул мамлекет соцфонд ошондо иштегендер сыйлоо деген барбы? Эмне үчүн Абылгазиев ошо жанагы продукцияга, айлыктын жанагы төмөндөшүнө тигинсиң болгон процентти алып таштады. Ушуга жооп берип койгулачы. Теги бир карлап сыйлайбыз. Рахмат. Ушундай бар беле? Рахмат сурооңузга. Карыларды сыйлап келгенбиз, сыйлай беребиз. Биз ар бир күнүбүз ошол сиздердин бакубат жашооңуздарга аракет кылып ошончолук жашоо деңгээлин жогорулат деген максат менен иштеп келебиз, ар бир кызматкери. Анан эми баягы Абылгазиев мындай кылып койду деген бул бир аз туура эмес маалымат. Анткени мыйзам боюнча буга чейин биз президенттин жарлыгы менен жыл сайын пенсиялардын камсыздандыруу бөлүгүн, ошондой эле базалык бөлүгүн көбөйтүп келгенбиз. 2017 жылдан баштап мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Ошол мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден баштап сиз айтып аткан жана баалардын өсүшүн, инфляцияны, орточо айлыктын өсүшүн эске алып, жыл сайын биз бюджетти бекитип атканда келерки жылдын күзгү айларында пенсияны жогорулатканга каражатты караштырабыз. Бул жалпы экономиканын абалына, жалпы социалдык пенсиялык фонддун мүмкүнчүлүгүнө жараша жасалат.
биз ооз көптүрүп 20-30-50% деп мына жакынкы арада эле 65%га чейин көтөрүлөт экен деген дагы маалыматты туура эмес маалыматты таркатып жиберишти. Мыйзамда өзгөртүү киргизилгенден кийин жазылган жыл сайын мүмкүнчүлүккө жараша ошол негизги көрсөткүч болгон орточо айлыктын өсүшүн, баалардын өсүшүн эске алып туруп пенсиялардын өлчөмдөрү жогорулатылсын деп. Ошого ылайык биз жыл сайын көбөйтүп келебиз. Көбөйтпөй калган жокпуз. Эсиңиздерде болсо, жыл сайын сентябрь, октябрь айларында мына бул тетиги 2002 жылдан бери ушундай шартта келатат. 18-20 жылга жакындап калды. Ага чейин да көбөйтүүлөр болуп келген. Пенсиянын көбөйтүүнүн шарттары эми убакыттын талабына карата болуп атат. Анан бул жерде мен жана айтып кеткен системанын эмнеси кайра бөлүштүрүү деген система ушундай болуп калып атат да, түздөн түз биз камсыздандыруу принциптерин кармап туруп алсак, кечирип коесуздар, акча каражатын аз төккөн адамга болбогон акча кошулуп калмак. Бирок биз ошого карабастан азыркы күндө мына октябрда дагы көбү сезди болуш керек, анткени ал жерде шарты мындай болду да, жана жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлердин базалык бөлүгү 5%га же болбосо 100 сомдон кем эмес көтөрүлсүн. Эгер жашоо минимумунан жогору 4286 сомдон жогору алгандардыкы пенсиясынын базалык бөлүгүнө эч нерсе кошулган жок. Алардын болгону камсыздандыруу бөлүгү 7%га жогорулады. Бирок бул жерде дагы эң төмөнкү чеги 360 сомдон кем эмес деген шарт менен киргиздик. Эгер баягы математикалык жол менен эсептеп көрсөңүздөр, 5000 сомдун ичинен базалык бөлүк 1780 сомду алып салып туруп, калганын 7%га көбөйтсөңүздөр 300 сомго жетпеген акча чыгат. Биз ошого карабастан баягы жашоо деңгээлин жогорулатуу максатында 360 сомдон кем эмес болсун. Андан жогору болсо кошулат. Алды 1,5-2000ге чейин кошулгандар болду. Ал эми төмөнкү жана жашоо минимумунан төмөн алгандардыкын дагы 7%га камсыздандыруу бөлүгүн көбөйтүп көрсөк, кээ бирөөнүкүнө 40 сом, 50 сом эле кошулуш керек эле. Биз ошого карабастан 200 сомдон кем эмес көтөрүлсүн деп да. Бул дагы баягы жашоо минимумунан төмөн алгандардын санын азайтуу максатында пенсиялардын көлөмүн жогорулатуу, жашоо деңгээлин өдөлөтүү максатында иш-чаралар болуп атат. Анан 12% деп сиз айтып аткан чындыгында мынтип жалпылап алып келгенде 7% деп көрсөткөнүбүз менен биз тартып коюп атпайбызбы? Мисалы үчүн 5% эле кармалып турган жок да. Биз анын ордуна мисалы үчүн 50 сом кошула турган болсо 200 сом кошуп атабыз. Биз ошондо 200%га көтөрүп атпайбызбы? 200дөн да көп болуп кетет го, 4 эсе болуп калат да. Ошондуктан жалпы мындай көрсөткүчтөр ошон үчүн мындай жалпылап алып келгенде орточо көрсөткүчтөр жогору болуп калып атат. Анан кесип коюп атасыңар деген бир аз туура эмес маалымат болуп калат. Рахмат, Мирлан Жеңиш мырза, биз программанын башында да айттыңыз эле, абдан көп Facebook пайдалануучулар сурап атат. Ошол сиздер кечээ күнү сөз болду дейт, ошол пенсияны январь айында төлөй албай калабыз деген маселе жаралыптыр. Эгер Минфин жардам берсе гана төлөйт экен, болбосо төлөнбөй калат деген чочулоолор дагы деле бар деп атат да. Жок, бул башында да кайталап коюңузчу. Кайра айтыңыз эми, жакшылап түшүндүрүп бериңизчи бул боюнча. Негизи биздин баягы так эле айттыңыз, төлөмдөр болот деп. Төлөмдөр болот, токтобойт. Төлөмдөрдүн түздөн түз төлөнүшү ошо төгүмдөрдүн түшүшүнө жараша. Ошон үчүн кечээ түшпөй калса, бирок каржы министри жардам берет. Ооба. Ошондой учурда гана. Анан эми азыр баягы алдын ала эле дүрбөлөңгө түшпөңүздөр. Акча каражатын тапканга аракет кылабыз. Жылдын башында бизде баягы эсептерибизде калып калган акчалардын калдыктары болот. Ошолор менен баардыгын баягы тизметтештирип үзгүлтүккө учурабатпай төлөгөнгө аракет кылабыз. Анан эгер кандайдыр бир аябай эле форс-мажор бир эме болуп калып эле болсо, анда биз каржы министрлигинен убактылуу ушундай дефицитти жапканга жардам бериш керек. Чочулоого негиз жок экен, Мирлан? Чочулоого негиз жок, кепилдик бар экен да. Кепилдик бар. Анткени бул корголгон статьяларда, ооба, анан
төлөмдөр эми буга чейин деле баягы революциянын убагында деле ошого карабай өз убагында үзгүлтүксүз төлөнүп келген, ошондуктан ошондой эле болсун, бизде бир жакшы тилек үмүт кылышыбыз керек да. Бир Facebook пайдалануучу сурап атат, Мерим Салиева: саламатсыздарбы, биз жаштар кийин кантип пенсияга чыгабыз, мамлекеттик жумуштар жок, жалаң менчик жумуштар. Мен мурун Токмоктогу фабрикада иштегем, мамлекеттик болчу, азыр ал фабрикада токтоп калган, жерим да жок дейт, жер үлүшүм да жок деп атат. Эми бул жерде айта кетишибиз керек, камсыздандыруу деген сөздүн өзү ар бир адам өзүнө өзү кам көрүш керек деген сөз да. Анан биз баягы мурдагы союздун убагындагы мамлекет тарабынан берилет деген эмеден такыр чыга албай келебиз да азыркыга чейин. Анан пенсия жаш курагы аз калган учурда гана ойлонуп баштайбыз. Анткени биздин практикада ушундай көрүнүп атат да. Үлүш жери 94-жылы алынган. Тилекке каршы салыкты төлөп келген. Ал эми социалдык төлөмдөрдү пенсияга чыкканда төлөйм. Бул экинчи планда туруш керек деп айыл жеринде мен өзүмдүн мындай таанагандардын арасында эле ошондой түшүнүк кое тургула, ошондой пенсияңарды кое тургулачы, биз биякта азыр оокатыбызды кылалы дегендер да. Бирок мындай карап көрсөңүздөр, ошол айыл жиркесиндегилердин төлөгөн акчалары өтө аз. Мына мисалы үчүн айына бир 6 сомдон бир 25 сомго чейин эле айына жер үлүшү барлар. Ал эми ошол эле учурда алар ошол акчаны төлөп коюп бир ай стаж алып атат да. Ал эми айлык алып иштеп аткан мугалимдер мисалы үчүн 1000–1500 сом кармалат. Пенсияга чыкканга келгенде биз жанагынтип жыл сайын көбөйткөндө тартып отуруп, тиги кишиники менен бул кишиникин теңдеп коюп атабыз да. Анан теңсиздик келип чыгып атат да. Эмне үчүн мен иштеген менен үйүндө отурган жаш келин бирдей пенсия алып калат деп. Ушул теңсиздиктен четке чыгыш үчүн жанагы түздөн түз өзүнүн камсыздандыруу салымдарына жараша пенсия чегерели десек, анда жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлердин саны өсүп кетет. Анан дагы айта кетишибиз керек, мына үлүш жеринен жеке ишкерлерден түшкөн акча каражаты жалпы түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн көлөмүндө болгону 2–3% түзөт. 97% бул айлыктан төлөгөндөр. Анан алганы келгенде пенсияга чыкканда 60% ошол кишилер алып кетет пенсияга. Анан эми өлчөмү аз болуп калып атат, 1700–2000 сомдун тегерегинде. Бирок биз жыл сайын жанагынтип кайра эсептөө жүргүзгөндө жашоо деңгээлин жогорулатабыз деп өйдө калай тартып келебиз. Мирлан, суроолор бар экен, кабыл алып койсуңбу? Мени студиянын номерлерин айтып коесуң, эскертип 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Бизде телефон чалып бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Угуп атабыз сизди. Мен Нарындан чалып атам, Керимбаев. Пенсия жөнүндө жакшы маселелер козголуп атат. Анан бир маселе бар да шу жерде. Бул эми жанагы накопительныйлерге тиешеси жок, эми канча төксөсөн. Жанагы госслужбанын арасында да. Өтө эле ыраазылык көп да. Кээ бирөөлөр жакшы аракет кылып өтүп жүргөндөрдүкү аз санан, кээ бирөөлөр 100 000 сомго чейин пенсия алат экен. Ушуну минимальныйын жанагы прозицийге эметип туруп максимальныйын бир 40–50 миңден ашырбай койсо болот да. А то кийин эпчил адамдар чыкты, жана ар түрдүү надбавкаларды коштуруш үчүн анапына кылып коробкасын көтөрүп түшүнүктүү болду окшойт. Дагы бир суроо бар, Мирлан, алып койсоңуз. Ал мейлиңиз алалы. Дагы бир суроо бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздар. Бүгүн эми пенсия тууралуу сөз болуп аткандан кийин меселерден суранарым жок дегенде пенсиялар көбөйбөсө дагы оюндагысын айтып коюштун. Ушу суроого берип аткандардын оозун жаппай жок дегенди угуп койсоңор жакшы болот эле да. Бул биринчи өтүнүчүм. Экинчиден эми ар бир пенсионер Алла Таалага тапшырма берип коюп үйүндө отура берсе алардын жашоосу өзгөрүп кетпейт. Ошо өзүнүн көйгөйүн айтса, ошол көйгөйүнү мамлекеттиги укса, анан ошондон бир өзгөрүү болушу мүмкүн. Анан баягы айткандын ооз жаман, ыйлагандын көзү жаман болуштун кереги жок. Мисалы үчүн соцфондун ишин таптакыр эле жаман деген алып болсо бир Кудайды алдагандык болот. Иштеп атышат. А бирок кемчиликтер толтура да. Мисалы үчүн сентябрдын 16-сынан жарыялады. 1 айлык карыялар күнү деп.
кайсыл карыянын абалын кабар алып койду экен. Алар өздөрүнүн коңшуларынын же болбосо өздөрүнүн туугандарына звонок кылып турса үйүнө белек апарыштыбы. Ошо эмне жыйынтык болду? Бир айлык деп жарыялаган. Бул мамлекеттик нерсе да. Ким деген киши президент болот, кандай тополоң болот, атсон өзүнүн ишин алып барыш керек да. Муну эмнесин айтпашыбыз керек? Айтышыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, эми Кудайга шүгүр, короодо тынччылык. Анан жанакы сөздү төлөнбөй калат, төлөнөй калат деген бул ызычууну чыгаргысы келгендер, элдин арасында бир бузукулук иштерди баштагысы келгендер ошентип айтабаса керек. Жок болсо оң сөнтөгүндө, жок болсо мамлекет сол төнтөгүнөн алып берет. Бул туулары сөздү баягындай ызычууну, дуудууну көтөрүштүн кереги жок. Элди бузуп, элди бөлүп, элде нааразычылык кылгысы келгендер ушуну айтып атат. Анын үчүн эч кандай камтаман болуштун кереги жок. Себеби бүгүнкү күндө бизде 90-жыл кайтара келип калган жок. Экинчиден, эч кандай согуш тигинде кыргын-пыргын тожо жок. Кудай алдан алсын, сактасын. Анан айта турганым, мына бүгүнкү күндө биз СССРден бөлүндүк, башка болдук, система өзгөрдү, пенсиянын дагы эсептөө белгилүү шарттар өзгөрдү. Ошондо мына силер жакшы иштеп атабыз, тигинтип атабыз, мынтип атабыз, ага деле макулдуу болуп калчу. Бирок силер салыштырып көрүлөчү. Биздин пенсионерлердин, Кыргызстандын пенсионерлердин акыбалы жок дегенде мына Өзбекстанда жашаган пенсия, же болбосо казактар менен, Прибалтиканы айтпайлы го, же Россияны айтпайлы го. Ошолор менен салыштырганда биз канчанчы орунда турабыз өзүбүздүн алакалуу абалыбыз боюнча, башка боюнча. Кечирип коюңуз, сизге рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Сиздин оозуңузду жапкандай болбойлу. Бизде башка дагы толтура угармандар бар. Ооба, биздин эфирибиздин убактысы чектелүү. Кечирип коюңуз, тилекке каршы. Жооп бере бериңиз. Рахмат. Негизи бул биринчи Керимбаев аксакалдын суроосуна жооп берип коелу. Ошо чек коюп койбойсуңарбы деген сунушту айтып атат да, астыңкын көтөрүп үстүндөгүлөргө чек коюп кой. Эми бул жерде айтып кетишибиз керек, эгер кандайдыр бир шарт менен өзүнүн кошкон салымы менен алып аткан пенсиясы, бул баардыгы мыйзам чегинде. Эмнегедир элдин арасында ушундай ой жүрөт экен, мына сиз деле айтып атасыз, коробка көтөрүп барып анан эме кылып анан пенсияга чыгып кеткен деп. Кечирип коесуздар, биз мыйзам менен иштейбиз. Мыйзамда кандай шарт, кандай талап коюлса, ошого жараша мыйзамдан эч ким четке чыгып кете албайт. Аны биз азайтып көбөйткөнгө укугубуз да жок. Моралдык да эч кандай укугубуз жок. Ооба, мынтип айтып атасыз, бир нерсе кылып жасатып атат да. Бирок азыркы күндө билесиз, баардыгы 96-жылдан берки маалымат жеке эсебиңиздерде компьютерде турат. Муну эч ким кирип оңдогонго дагы мүмкүнчүлүгү жок, укугу да жок. Аны карап атканда көпчүлүгү таң калат да, мисалы үчүн мына жана биздин Facebook колдонуучубуз дагы жазыптыр. Мен иштеп аткам, бирок жеке ишкерлердин ишкер болуп аткандан кийин жок болуш керек деп. Чындыгында иштеп атам деп ойлоп жүргөн адам деле өзүнүн жеке эсебинен көчүрмө алганда кээде таң калып калат да, мен төлөп атпадым беле деп. Териштирип келсек, төлөгөн акчасынын дайыны жок. Салыкты төлөйт, социалдык фондду экинчи орунга коюп коет дагы, ошо менен унутулуп калат. Убакыт өткөндөн кийин пенсияга жаш курага келгенде териштирип келсе эле баягы убакта төлөнгөн эмес. Анан эми өтүп кеткен убак үчүн кайра отчеттуулукту оңдоп баардыгын төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жок. Бирок ошол эле учурда стажын калыбына келтиргенге биз бул дагы эч бир эмеде жок да. Артты карай биз тетик 96-жылдан бери стажыңызды калыбына келтирип алсаңыз болот деген мына парламент аркылуу өткөзүп мыйзамга өзгөртүү киргизгенбиз. Биз дагы эмеде жок болуш керек мындай 96-жылдан берки нерсени ошо өтүп кеткен мезгилге акча төлөп сатып алгыла, стажыңарды кайра калыбына келтирип алгыла деген. Бул дагы жакшы нерсе. Анткени убагында ойлонбой калган кишиге мүмкүнчүлүк берилип атат да. Анан эми ар бир адам өзүнүн келечегиндеги пенсиясын өзү ойлонбосо башка кишиге эч кызыксыз. Анткени мисалы үчүн иш берүүчү ал өзүнө пайда табыш үчүн иштеп аткан адамдын санын азайтат, анын айлыгын көргөзбөй коет. Биз ошон үчүн көмүскөдөн чыккыла деп биз мына тигүү өндүрүшүн дагы тарифтерин төмөндөтүп эле келатабыз. 12%га түшүрдүк. Бирок тилекке каршы көмүскөдөн чыккан жок. Баягы иштеп аткандар андан да азайып кетти. Үйлөрүнө отуруп алып тигип калышты да. Эми мындай айтканда, эгер өздөрү кызыктар болбосо
жалгыз социалдык фонд барып эле муну төлөп койгула мына аксакалдын айтып аткан немесине мен кошулам. Бирок ошол эле учурда сиздер бир нерсени эсиңиздерге алып коюшуңуздар керек. Башка мамлекет менен салыштырганын алдында биздин экономиканын жалпы абалын карап туруп анан ушул эме кылсаң, суроо берсеңиздер, анткени азыркы күндө эгер ар бир мамлекетте баягы эл аралык уюмдардын көрсөтмөсү боюнча туруктуу, жакшы финансылык туруктуулук менен иштей турган пенсиялык системаны түзүш үчүн бир пенсионерге 3-4 иштеген адам туура келиш керек экен. Азыркы күндө, бүгүнкү күндө биздин республикада бир пенсионерге бир иштеген адам туура келет. Эгер биз үлүш жери менен төлөп жана жеке ишкерлерди алып салсак, анда 0,8 деген көрсөткүч болуп калып атат. Бул эмне деген сөз? Ошол киши айлыгынан, өзүнүн айлыгынан төккөн акчасы бир пенсионерди баягы бакканга жетиш керек деген сөз. Тилекке каршы орточо айлык акыларыбыз дагы өспөй атат да. Эми мунун баары эле төгүмдөрдүн түшүшүнө, баягы тарифтик саясатка жараша болуп атат. Азыр эми мына көрүп атасыздар, орто жана кичи бизнестегилердин баардыгы айтып атат, төлөмдөр чоң түшүргүлө деп. Макул түшүрөлү, бирок мунун аркасы кандай болот? Учурдагы пенсияларды кандай кылып төлөйбүз деген коркунуч бар да. Ошон үчүн биз ар тараптуу карап чыгып анан бир чечимге келбесек, туруп эле баягы орустар айткандай рубить с плеча дегендей башын алып салсак туура эмес болуп калат да. Кесиптеш, бизде Facebook колдонуучулардан суроо жокпу? Азырынча жок, биз өзүбүздүн суроолорго жооп ала берели. Анан жана аксакал айтып кетти, тиги каралар күнү бир айлыгын өткөзөсүңөр, эч нерсе кылбайсыңар деп. Эми биз бир эле айлык эмес, биз 365 күн бою ушу сиздердин жашоо деңгээлин жогорулатканга аракет кылып иштеп атабыз. Анан бул эми бир айлык деп айтылып калганы баягы күзүндөгү 1-октябрга карата иш-чаралар болсун дегени. Анан биздин негизги ишибизге бул кирбейт. Анан ошого карабастан биз колубуздан келишинче жардам кылганга аракет кылабыз. Жалпысынан социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан көп иш-чаралар ошолор тараптан өткөрүлөт да. Анткени жерине баягы адрестүү, даректүү жардам берүү, кандайдыр бир иш-чараларды өткөзүп. Биз да өткөзүп келгенбиз. Анан быйылкы жылда өткөздүк, бирок мурункудай эмес да. Анткени анан калса ошол мүмкүнчүлүккө жараша. социалдык коргоо министрлигинчелик өткөрбөйсүздөр да сиздер. Эми ошол пенсиялык саясат, пенсия маселеси деле өтө чоң эмгекти талап кылат. Бул боюнча дагы баардык иш жолго коюлса жакшы эле болмок. Бизде айрым суроолор бар экен да, жана пенсиянын топтомо бөлүгү, анан аны кайра айрым адамдарга төлөп берүү маселеси кандай чечилип атат? Пенсия чектелгенден кийин кантип төлөнөт деп. Пенсия чектелген учурда арызды ошол пенсияга кайрылган арыз менен бирге эле топтомо фонддун каражатын алганга арыз берилет. Бул топтомо бөлүк бир айрым бир аныкталган убакытта гана чогулган эле кээ бир адамдарга. 2010-жылдан баштап киргизилген бул система. Пенсияга чыгуучунун же болбосо камсыздандырылган адамдын айлыгынан 2% өлчөмүндө нак акча түрүндө кармалат. Бул акчалар топтолот дагы мамлекеттик баалуу кагаздарга жана банктын депозиттерине салынып, инвестициялык киреше алып келиш үчүн ошондой каражаттар ошол жака жумшалат. Анан пенсияга чейинки убакытта ошол киши үчүн иштеш керек да. Канчалык пайызы көбүрөөк болсо биз ошого кызыктарбыз. Биз акча каражаттарын жогорку пайыздык көрсөткүчтөр менен жумшаганга, анткени инвестициялык кирешеси ошончолук болуш керек, инфляцияны жеп койбош керек. Анан негизи буга чейин 3 учурда төлөп берип келгенбиз. 2010-жылы киргизсек, 13-жылдан баштап биз төлөөнү баштаганбыз. 12-жылдан баштап пенсия жаш курагына бир 15 жылдай калган 64-жылга чейин төрөлгөн эркектер, 69-жылдын 1-январына чейин төрөлгөн аял кишилерди биз ал системадан чыгарганбыз. Бирок толугу менен 2% пенсиялык фонддун эсебине түшөт да, топтомо фонддук эмес. Ал эми андан жаш курактагылардыкы кармалып келет. Бүгүнкү күнгө чейин кармалып атат. Ал топтолгон каражаттар 22 миллиарддан ашыгыраак сом акча каражат топтолду. Анын ичинен көбү төлөнүп да берилип атат.
атат. Биринчиден Кимдерге төлөнөт ал? пенсияга чыгып аткан учурда пенсионерлерге төлөнөт. Сырт жака чыгып кетип аткан, туруктуу жашаганга кетип аткан жарандарыбызга төлөнөт. Пенсия жашы жетпесе деле. Анткени алар кетип атат да. Инвестициялык кирешеси менен толугу менен төлөнүп берилет. Анан эми тилекке каршы анын бетин ары кылсын, баягы көзөтүп кетсе мураскорлоруна төлөнүп берилип келген. Былтыр декабрь айында өкмөттүн токтому менен өзгөртүү киргизилип, ошо төлөө шарттарына жаңы дагы 2 механизм киргизилген. Бул мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй турак жайы жок жарандарыбыз, жаштарыбыз биринчи банкка төлөнө турган алгачкы төлөмдү жапканга өзүнүн эсебинде 50 000 сомдон ашыгыраак акча болсо, аны алып кеткенге, которуу жолу менен алып кеткенге мүмкүнчүлүк берилди. Азыркы күндө бир 20 ашык жараныбыз ошондой жол менен 50 000ден, 100 000ден, 200 000 сомдорду которуп, биринчи суммасын жаап койду. Андан кийинкиси ипотекалык жол менен, банкка которуу жолу менен өздөрү төлөп атат. Бул жеңилдик деп ойлойм. Анан дагы бир механизми бул кайрылуулардын негизинде келип чыкты. Азыр билесиздер, эми баягы оорулардын да түрлөрү көбөйүп атат. Анан кымбат дарыланууну талап кылган оорулар, онкологиялык оорулар, анан жүрөк кан тамыр ооруларынын түрлөрү. Муну биз саламаттык сактоо министрлиги менен ошо тизмени түзүп, ошол ооруларга туура келсе, суммасына карабастан канча болсо ошончо суммасын алганга мүмкүнчүлүк берилип атат. Бирок аны нак акча колуна албайт. Которуу жолу менен мекеменин жана дарылай турган мекеменин счетуна которулуп берилет. Ооба. Берки учурда дагы банктын эсебине которулат. Убактыбыз соңуна чыгып калды окшойт, Ооба, соңуна чыгып калды. Эң башкы суроого биз дагы деле жооп алдык. Дагы деле мүмкүн угармандар баягы биздин программанын соңунда мүмкүн улашып калгандыр. Биздин ошол үчүн дагы бир жолу айтып коелу. Мына Жеңиш мырза, пенсиянын төлөмдөрү үзгүлтүүгө учурабайт. Үзгүлтүүгө учурабайт. Так жана даны болушунча аракетибиздин баарын кылабыз. Азыркы күндө декабрь айынкын төлөп беребиз. Майрамдардан кийин январь айынкын төлөгөндү баштайбыз. Январдан. Эгер маселе жаралып калса, каржы министрлиги жардамга келет. Бул ошол эле мааниде айтылган болчу. Башкача түшүнүп калышты. Анын үстүнө азыркы күндө мен ойлойм, салык кызматы дагы мунун үстүндө аябай жакшы иш алып барып атат. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз таңкы бурулуштун негизги маселесинде пенсия маселеси тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун жооптуу кызматкери Мукамбетов Жеңиш Уркалиевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Программаны мен Талайгүл Чабдарова жана кесиптешим Мирлан Айталы алып бардык. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат.